Салам достор, биз азыр Фаберик сайтында жаңы адамды каттоодо өзүбүздүн астыбызга эмес, биздин ушу командабызда бар адамдын астына катташты үйрөнөбүз. Башкача айтканда сосиска ромашка, сосиска кылып каттаганда, мисалы үчүн биздин командабызда Айгүл бар болсо, анын астында Жазгүл бар болсо, Жазгүлдүн астына кантип адам ташташты үйрөнөбүз. Демек, ал үчүн биз жеке кабинетке киребиз. Мына эмес, Фаберикке сайтка киргенден кийин мына человечекти басканда личный кабинет, жеке кабинетке мына биз кирдик. Жеке кабинетке киргенде мына структура мына көп адамдардын сүрөтү турат, мына адамдардын. Ошону басабыз. Баскандан кийин төмөн жагында зарегистрировать деген чыгып атат, мына зарегистрировать басып атабыз. Баскандан бул жерде номер консультанта деген жерде бул жерде менин номерим турат. Азыр сиздер биз могул жерде мына даярдап койдум. Мына бир консультанттын номерин түшүндүрүп даярдап алып, терип туруп даярдап алып туруп, же болбосо колдо тересиз карап, ушул номер консультанта деген жерге мына ошол адамдын регистрациондук номерин жаздык дагы, далени бастым. Мына дароо эмне Балтабаева Айпери деп чыгып калды. Мен буга чейин Батырханов Мирлан деп эми Балтабаева Айпери. Эми бул жака данныйларды толтура беребиз. Кадимкидей эле мурун башка адамдарды каттагандай эле данныйларды толтуруп, телефондорду толтуруп, адрестерин толтуруп, үй корпустарын ошондой эле кодовое слово толтурабыз да сохранить басабыз. Мына көрдүңүздөр, ошентип калганы кадимки адам каттагандай эле.